Assalamu alaikum урматтуу спорт көрмандары. Сиздер менен кайрадан 10 топ каналы. Бүгүн 3 ноябрда Сербиянын борбору Белград шаарында 23 жашка чейинкилер арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын 3-күндүк беттештери Бишкек убактысы боюнча саат 15:30 старт алды. Бул күнү кыз келиндер арасындагы күрөштөр орун алды. Дүйнө чемпионатында 76 кг салмакта катышкан кыргыз балбаны Айпери Медет кызы алгачкы жүрүшүн 8-1 финалдан баштады. Анда ал Эквадордук Розангела Риасков Валдес аттуу балбан менен кезгелди. Валдес буга чейин Пан Америка чемпионатында 2 жолу күмүш медаль тагынган. Өз континентиндеги эң мыкты спортчу. Бирок Олимп оюндарына катышып, чоң тажрыйба алган кыргыз спортчусу үчүн ал туруштук бере албады. Биринчи бөлүктө Айпери Медет кызы атаандаштын артына өтүп 2 упай алды. Андан кийин Айпери Медет кызы атаандашынын далысын жерге таза басып жеңишке жетти. Муну менен балбан кыз дүйнө чемпионатынын чейрек финалына чыкты. Чейрек финалда ага индиялык 19 жаштагы Бипаша аттуу спортчу атаандаш болду. Аталган балбан буга чейин август айында Уфа шаарында өткөн өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынган. Беттеш көпкө созулбады. Биздин балбан кыз оңой эле, жада калса 30 секунд убакыт коротпой эле атаандашын тушеге басып жеңишти камсыз кылды. Жарым финалда америкалык Кейли Уэлкер менен таймашты. 18 жаштагы АКШнын балбаны быйыл мыкты жыйынтык көрсөтүп келет. Август айында өспүрүмдөр арасындагы дүйнө биринчилигин утуп алган. Ал эми октябрда чоңдор арасында болгон аалам биринчилигинде дагы күч сынаган. Анда ал 72 кг салмак чейинбирдикте күрөшүп, биринчи баскычта эле утулуп калган. Ошондой эле Уэлкер 2019 жылы кадеттер арасындагы дүйнө чемпионатында 3-орунду ээлеген. Жаш атаандашын Айпери Медет кызы тажрыйбага салып утуп алды. Муну менен ал финалга чыкты. Финалдык беттеш эртең 4 ноябрда болот. Биздин каналга жазылыңыз жана маалыматтан артта калбаңыз. Белгилей кетсек, быйыл Айпери Олимп оюндарында 5-орунду ээлеген. Октябрь айында болгон чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында коло медаль тагынган. Ал эми жылдын башында Азия чемпионатынын күмүш медалын уткан. 2017 жылы Медет кызы өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпионатын уткан. 2019 жылы жаштар арасындагы аалам биринчилигинде алтын жеңип алган. Видеонун аягында биз Медет кызына ийгилик каалайбыз. Ал эми сиздер бул видеого класс басып, биздин каналга кошулууну унутпаңыз.